Кутман кечиңиздер менен, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бүгүн да түз эфирдестер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Сабагыбызды баштай берсек болот. Биз азыр практикабызда биз кыйналып турган, үйрөнө албай, ошону өздөштүрүүдө кыйынчылыктар болуп жаткан ыкмалардын бири изилдөө ыкмасы, изилдөө технологиясы болуп жатат. Азыр бизде инновациялык педагогикалык технологиялардын мына ушул изилдөө ишмердүүлүгү өтө маанилүү. Анткени изилдөө баланын илимий таанып билүүсүн өнүктүрөт. Кембридж системасы азыркы 12 жылдык билим берүүдөгү эң негизги биз үйрөнүп сабакка колдоно турган ыкма ушул изилдөө болуп саналат. Анткени биздин окуу китептерибизде дагы изилдөөгө багытталган тапшырмалар берилди. Долбоордук иштин технологиясы изилдөө, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, кейс технологиясы, маалыматтык коммуникациялык технология, окутууну модельдөө технологиясы, STEM технологиясы деп өрөттүк элек, э. Мына ошолордун ичинен илимий изилдөө иш аракетине токтолсок, илимий изилдөө балдардын өз алдынча алуулугун, кандайдыр бир ачылыш жасаганды, кубулуштар жөнүндө өз алдынча үйрөнгөнгө, маалымат алганга, ошол ишти уюштурганга багыттайт, калыптандырат, баланын өсүп өнүгүүсүнө өтө таасирдүү этүүчү ишмердүүлүк болуп саналат. Илимий божомолдоп, таанып билүүсүн негиздейт да. Мына ушул Кембридж системасы илимий ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталат деп жатпайбызбы? Биздин сабактар илимий негизде баланын таанып билүүчүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган сабактарды өтсөк өтө маанилүү. Бул кайсы гана предмет болбосун баардык предметтерге тиешелүү. Кыргыз тили адабиятын окутуудагы, башталгыч класстагы, тарых сабагындагы ошо изилдөөгө багытталган сабактарды өтө маанилүү. Сиздер изилдөө сабагын кантип өтөсүздөр? Ким билет ошо изилдөө сабагын? Сиздердин тажрыйбаңыздарда кандай? Айтсаңыздар, ким кантип өтүп атат изилдөө боюнча? Эмнени түшүндүңүздөр, эмнени билесиздер? Изилдөө ишмердүүлүгү деген эмне? Билесиздерби? Мына баланын илимий изилдөө ишмердүүлүгү эксперимент аркылуу, божомол аркылуу тереңдеп изденип, суроо түзүп, анан салыштырат, байкап көрөт, деталдуу ой жүгүртүү да изилдөө. Бул көйгөйдү көрүү жөндөмдүүлүгү, суроо берүү жөндөмдүүлүгүн, божомолдорду айтуу жөндөмдүүлүгүн, түшүнүктөрдү аныктоо жөндөмдүүлүгүн, классификациялоо, байкоо жүргүзүү, эксперимент жүргүзүү, анан жыйынтык чыгарганга, чечим чыгарганга, структуралаштырганга түшүнүгүн, материалды дагы текст менен иштегенге, өз идеясын алып чыкканга, далилдегенге, коргогонго үйрөтөт изилдөө ишмердүүлүгү. Окуу керемет долбоору менен биз изилдөө ишмердүүлүгүн класстан тышкаркы иш чара катары көрдүк элек. Эми бул изилдөөнү сабакта да пайдалануу маанилүү. Ошол илимий изилдөө ой жүгүртүүсүн калыптандырууда деталдуу ой жүгүрткөнгө багыттайт. Деталдуу ой жүгүртөт, деталдуу изилдейт. Ошол бир түшүнүктүн ийне жибине чейин детальдап карап байкап анан түшүнүк алат да. Салыштырып көрөт, эксперимент жүргүзөт, эң негизги суроо пайда болот. Анан божомол пайда болот. Анан ошол маалыматты издейт. Кайдан алат маалыматтарды? Маалымат булактарынан алат. Изилдөө этабында балдар белгисиз бир нерсени издөө аркылуу чечим чыгарыш керек. Окуучунун таанып билүүсү, дүйнө таанымы калыптанат. Мына бала бакчада да, башталгыч мектепте да илимий изилдөө методун колдонууда биз эмнеге көңүл бөлөбүз?
табият болобу, жаратылыш кубулуштар болобу, жан жаныбарлар болобу, өсүмдүктөр болобу изилдөөдө биз ошол эмнени максатка жетебиз, эмнени үйрөнүшүбүз керек, ошону аныктайбыз. Көйгөйдү чечиш керек да. Гипотеза, божомол иштеп чыгып, анан биз байкоо жүргүзүү аркылуу, эксперимент жүргүзүү аркылуу изилдейбиз да. Бул көндүмдөрдү үйрөтүүдө изилдөө методикасы деп аталат. Бул методикада биз балдардан активдүү процесске катышууга тартышыбыз керек. Теманы тандадык, эмнени изилдейбиз? Теманы тандадык. Биздин темада тамак аш жөнүндө, же чымчык куш жөнүндө, же көпөлөктүбү, же күчүк жөнүндө изилдейбизби? Же балыкты изилдейбизби, мисалы? Теманы. Эми ошол бул балык деген эмне? Ал кандай жаныбар? Ал кайда жашайт? Ал кантип пайда болот деп детальдуу да. Бул балык сууда жашайт, кургактыкта жашай албайт, сууда сүзүп жүрүүчү жаныбар деп эле койбостон, ал кандайча жаралган? Эмне мындай икра, балыктар икра чачат го, ошону ошол сууда кантип өсөт, кантип жашайт, сууда эмне менен тамактанат, анын кандай түрлөрү бар дегенге чейин маалымат алыш керек да бала. Бизге да кызыктуу да, э? Ошол маалыматты кантип алат, анан кайдан алат деп ойлойсуздар. Негизи чет өлкөдө негизи ошол бир теманы өтүш үчүн ошол календардык тематикалык планды түзүүдө өзүлөрү бөлүштүрүп алат экен да. Мисалы үчүн бизге өсүмдүк же балык же табиаттанууда мисалы үчүн же бактарактар десе 2 саат 1 саат эле бөлүнүп атпайбы? Анан биз изилдөө методикасын колдонгондо жетишпей калып жатабыз, э? Биз үйгө тапшырма берүү аркылуу, кайтарым байланыш же жыйынтыктоо аркылуу да кошумча колдонсок болот. Анан натыйжага жетиш үчүн негизи белгилүү бир методиканы колдонобуз да, анан анын детальдап, анын ийине жеткизип, иштеп, изилдеп чыгышыбыз керек да. Анан ошол үчүн изилдөө методикасын сиздер кантип колдонот элеңиздер, айттыңыздар. Силер практик мугалим катары мектепте эгерде ушулай изилдөө методикасын колдонсок, сиздер канча саат бөлөт элеңиз же кайсы темаларга изилдөөнү кошот элеңиздер? Өтүп көрдүңүздөрбү? Мисалы өтүп көрө элекпиз. Өтүп көрсөк эмне кылат элеңиздер? Кайсы кадамдардан баштайт элеңиздер? Айтыңыздарчы. Микрофону күйгүзүп айтсаңыздар, изилдөө боюнча сиздер эмнени билесиздер? Сабакта кантип пайдаланат элеңиздер? Венера эжеке, Ыргыз эжеке, дагы митте отургандар Гүлдана айым, Нуржамал айым, Нуржамал эже. Үчөөбүз эле отурабыз митте. Так, изилдөө ишмердүүлүгүн сабакта колдонуп көрдүңүздөрбү? Колдоно элек болсоңуздар, колдоно элекпиз. Эгерде биз колдонсок, кайсы темага колдонот элек деп ойлойсуңар? Саламатсыздарбы? Э? Мен азыр ушул как раз изилдөө иштери боюнча 7 класста инфузория туфелканы өстүрүү боюнча балдарга тапшырма бергем үйгө. М. Алып келип алар ушу үйдөн өстүрүш керек деп мен ушундай эме бердим эле да. Анан балдар байкоолорун жашыл болду, анан мутный болуп баратат, өтүп баратат, баарын изилдеп келди. Анан алып келгиле дегенде мектепте микроскоп менен карайлы десек, микроскоптон туура эмес көрсөтө албай койдук да. Бирок ошол канча күндө кандай өзгөрүү болду, эмне жашыл болду, кайра мутный болуп кетти, баарын балдар өз алдынча ошол жерге чейин үйдөн изилдеп кептерине жазып келишти. Бирок биздин бир эле эмебиз ошо микроскоптон ошону көрүшүбүз керек эле да ошол кезде. Көбөйгөнүнчө ошону көрө албай калдык да, микроскоп иштебей калды. А так балдарга ушул өңүттө биз азыр темабыз ушуга туура келип ушу менен иштедик. Ага. Жакшы, эң жакшы. Мынакей эже дагы айтпадыбы? Мгм. Изилдөөлөр боюнча инфузория туфелька боюнча айтып атабы, э?
М. Бул деги баарыбыз эле байкабайбыз, муну дагы жана саздын сууларынан алып келип эле ошченге өстүрсө эң сонун жыйынтык берет да. Анан аны микроскоп менен караганда кадимкидей сүрөттө көрсөтүлгөндөй туфелькалар ошондон көрүнүп турат. Андан сырткары мына биздин балдар дагы өткөн окуу жылдарында ушу данегиндерин, биз жакта баягы дыйканчылык көбүрөөк болгондуктан данегиндерин, арпа менен буудайды канча күндө өсөт, урукту сээп ошону изилдөө кылышты. Анан буудай экөөнүн өстүрүп бышканга чейинкисин көрүштү. Бул дагы сабактан колдонгонго эң жакшы болот. Андан сырткары мен жана дүйнө сабагынан ушу баягы мал чарбачылыгы же болбосо короодо өстүрүлгөн малдар боюнча болсо, жүн, койдун жүнүнөн жасалган баягы буюмдар же болбосо ала кийиз, кийиз, шырдак жөнүндө алып ошону да изилдөө жүргүзсө болот экен. Боз үйдү да жүргүзсө болот экен. Андан сырткары бир окуучубуз ушу изилдөө долбоорун түзүп атканда, изилдөө жүргүзүп атканда бүгүнкү күндөгү интернет байланышы жана уюлдук телефондорго канча каражат кетет деп туруп, ошону айылдагы элдердин баардыгынын канча телефон колдонот, кайсы тарифте иштейт, анан кайсы айына канча сом кетет деп туруп чыгарып, аягына чейин бүт ошол тиги баягы эмне себептен максатын коюп алып, көчөдөгү адамдардан интервьюсун алып, баарын тактап, анан жыйынтыгын чыгарып презентация жасап берип атат. Мунун баары изилдөө долбооруна кирип атат да. Чоң рахмат агай. Сонун мына балдарга кызыктуу теманы тандап алабыз да. Анан биз өткөндө да ошол сабагыбызда балдарга кызыктуу тема менен изилдөө жүргүзсөк болот экен. Кыргыз тили адабияты сабагында дагы изилдөө методикасы өтө маанилүү. Мына азыр бизде жаңы сөздөр аябай көп кирди, неологизм сөздөрчү. Ошол неологизм сөздөрдү изилдеп чыкса деп тапшырма берсе жакшы болот эле. Бизде азыр мына айфон телефонго байланыштуу анын ичиндеги каражаттары, нетворкинг деген сөз кирип келди, эл аралык терминдерден кирген сөздөр, неологизм сөздөр өтө көп болду го Адилет бизде. мени жапчы. Ошол кыргыз тилин Адилет өткөндө неологизм сөздөрдү изилдесек мени жапчы. балдарга кандай сөздөр жаңы киргизилди депчи. Андан кийин Чыктым. адабият сабагында көркөм сөз каражаттарын изилдесеңиздер андан жакшы да, изилдөө сабагын колдонуп турган болсок. Тоо Ооба, жөнүндө, тоо жөнүндө. адабият адабиятта мисалы үчүн жөн эле тиги кимдин окутуп атканда, адабият сабагында мисалы үчүн Жантөшевдин Каныбек романын окутуп атканда, ошондо кыргыз элинин макал лакаптарын изилдетсе, ошол чыгарманын ичинде канча макал лакап бар экендигин балдар изилдеп чыгап беришет. Анан кайсы учурда колдонгонунан дагычы. Сон кыргыздын Биз көңүлү жөнүндө, тоосу жөнүндө канча акын жазуучу, кайсы акын жазуучу чыгарма жазыптыр деп да изилдөө жүргүздүк. Негизи мындай изилдөө ишин биз университетте, жогорку окуу жайында, анан илимий кызматкерлер, окумуштуулар эле карачу да бул темада. Мектепте мындай карачу эмеспиз да изилдөө ишиндечи. Азыр мектепте да, бала бакчада дагы детальдүү изилдеп, байкоо жүргүзүп, кызыктуу маалымат топтоо актуалдуу болуп жатат. Бул илимий ой жүгүртүсүн өнүктүрөт. Кембридж системасында баланын илимий ой жүгүртүсүн өнүктүрүүгө басым жасалат. Дүйнө жүзүндө ушундай. Анан дагы детальдуу карап чыгат да, кантип пайда болуп, эмне болуп өскөндөн, кантип өстүргөндөн, кантип баккандан, жаралышы, ал кандай түрлөрү деп детальдуу изилдөө маанилүү да, ошол изилдөө болуп саналат. Анан биздин сабагыбызда кайсы учурда ушул изилдөө методикасын колдонуп, кайсы темага колдонсок деп тандаш мугалимден болот. Анан үй тапшырма катары дагы берсек абдан жакшы да. Изилдөөнүн планын түзөбүз, адегенде эмне кылабыз деп анан план түзөбүз. Мында ошол өз алды негизи изилдөөнүн методдору мындай: өз алдынча ойлонуу, башка адамдан суроо, байкоо жүргүзүү, эксперимент жүргүзүү, китептен билүү, компьютерден билүү, китептен билүү, П да. Компьютерден издөө, адиске кайрылуу этаптары бар да. Анан материал чогултабыз. Эң негизги материалды кайдан чогултабыз? Интернеттен, энциклопедиянын, китептен, башка адистерден, атай адистерден сурайбыз.
Мен изилдөө боюнча дагы сабактарымды салып коеюн. Мен неме оймо чиймелер боюнча да жасадым эле. Анан жанакы бешик ыры бар го, кыргыз кода колдонгон баланы уктатканда дүйнө жүзүндө колдонулат экен да, колыбельная песня дейт. Ошол бешик ырын окумуштуулар изилдеп чыгыптыр. Ошонун ыргагында ыргагы бул мындай жүрөктүн согушу менен барабар экен да, жүрөк да ритм менен согот экен да. Анан ошол бешик ыры ошол жүрөктүн согушуна аябай мындай пайдалуу экен да. Бешик ыры кулактан кирип жүрөктүн согушу менен пайдалуу. Анан анда айтылган сөз дагы баланын түпкү аң сезимине таасир берип жатпайбы? Дүйнө жүзү боюнча мындай жүрөк канча жолу согот деп, ошол ритмге кантип таасирленет деп анан окумуштуулар изилдеп чыгыптыр бешик ырынчы. Анан бешик ыры баланын мындай эмоционалдык жактан, кабыл алуусун, психологиялык жактан кантип таасир берет деп изилдеп чыккан экен да окумуштуулар. Мына ошол кыргыздын элдик чыгармачылыгы же бешик ырын колдонуу деген темада дагы изилдөө жүргүзсө да кызыктуу болот да. Балдарга өзү каалаган теманы алган жакшы да, негизи эмнеге кызыгат? Азыр балдар эмнеге кызыгат эле? Өзү кызыккан, мейли жаңы сөздөр болсун, мейли компьютер болсун, мейли телефонун түзүлүшү болсун, эмнеге кызыгат? Ага айткандай ким канча кайсы тарифти колдонот деп сонун тема атпайбы? Ушундай темалардан изилдегенге абдан жакшы. Бул баланын активдүүлүгүн, дүйнө таанымын өнүктүрөт. Ошондуктан илимий изилдөө ой жүгүртүү актуалдуу азыр. Ошол тема, ошол методду үйрөнүп алып, көбүрөөк колдонсок абдан жакшы. Китептен алабыз, албетте, энциклопедиядан азыр жалаң интернеттен алабыз. ChatGPT деген чыкты, ChatGPT колдонуп атасыздарбы? Жасалма интеллект. ChatGPT менин досум болуп калды, сырдашым болуп калды. ооба ChatGPT ооба сурай деп колдонуп атабыз. калган эле. ChatGPT Жок, Колдонуп атабыз колдонот. интеллект. мейли жасалма интеллектти колдонолук. Мына ошол жасалма интеллект аркылуу изилдөө да жүргүзсөк болот. Байкоо жүргүзүү жандуу жансыз затка методдору. Анан алынган маалыматты андан кийин жалпылайбыз, чогултулган маалыматты жалпылайбыз. Анан ошол доклад даярдайбыз, презентация даярдайбыз да, презентация даярдоо. Ошол теманы тандап, божомолдоп, материал чогултуп, анан аны презентациялайбыз да. Мисалы үчүн башталгыч класстарда мына момундай портфолио папканы сунушташат. Мына алган материал чогултууда, сүрөттөрүн чогултууда ошол алган маалыматын бала үчүн чоң изилдөө булчу. Анан чөнтөкчөлөргө салса дейт, мисалы портфолио жатай папкаларга, өзүнүн папкасына салса, мисалы үчүн алган тапкан материалдар. Экскурсия учурунда да изилдөө жүргүзсөк болот. Жаратылышка байкоо жүргүзүү, жаратылыштын курулуштарында. Курт кумурскаларга, өсүмдүктөргө, табият курулуштарына экскурсияда изилдөөнү өткөрүү маанилүү. Швейцарияда ошо табиятка көбүрөөк чыгарып, анан изилдөө жүргүзүшөт экен. Сабакта табиятта көбүрөөк өтөт экен да, атай жумасына атай милдеттүү түрдө табиятка чыгып, ошол табиятта сабак өтөт экен. Анан сөзсүз байкоо жүргүзүшөт экен да. Табият менен гармония, бир жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо, анан детальдуу ой жүгүртүп ошону таанып билүүгө басым жасалат экен. Биз экскурсияга эшик ойногондо чыкканда ошого көп көңүл бөлбөйбүз да. Ошондуктан бул эшикке балдарды ойноткондо абдан изилдөө, байкоо жүргүзүүнү эске алсак маанилүү. Экскурсияга чыгаарда да план түзүп алып, окуучулар менен эмнени байкайбыз, кандай маршрут менен жүрөбүз дагы, эмнени изилдейбиз деп план түзүп алыш керек. Экскурсияга чыгаарда да балдар толук маалымат алыш үчүн кандай суроолорду түздүк, кайсы суроолорго жооп беришибиз керек, эмнени чогултушубуз керек, папкагабы, контейнергабы, эмне материалдарды чогултабыз, жалбырак чогултабызбы же топуракты алабызбы, эмнени карайбыз, же сүрөткө тартабызбы, же видео жасайбызбы, видео сюжет ошентип жасайбыз, изилдөө жүргүзөбүз. Так, изилдөөдө аба ырайы календарин түзүүдө, аба ырайыга так, муну этпей эле коеюн, эми этаптар. Негизи мындай этаптарга бөлүнөт да: көйгөйдү актуалдаштыруу биринчи, анан максатын, милдетин түзөбүз, изилдөөнүн темасын тандайбыз, божомолду иштеп чыгабыз, методду тандайбыз, кайсы метод менен изилдеп чыгабыз, изилдөөнүн ырааттуулугун планын түзөбүз, эмнеден баштайбыз, эмнелерди жасайбыз, анан
маалыматты топтоп иштеп чыгабыз, талдап жалпылап топтолгон маалыматтан анан жактоого даярдык. Доклад формасындабы, презентация формасындабы кандай, же макет формасында кандай кылып жактайбыз, же папкага сүрөттөр чогулуп жана папка формасындагы, портфолио формасындагы кандай жактаганга даярдайбыз, ошону көңүл бөлүшүбүз керек да. Бул негизи изилдөөнүн момундай этаптары ушундай да. Бул класстан тышкаркы иш чараны өткөргөндө ушундай маанилүү. Сабак учурунда эми ушунун бир бөлүгүн байкоо жүргүзүп, изилдеп, маалымат алып, анан ошол алган маалыматын иликтеп, жактап берүү. Эмне кылып изилдейбиз? Ошол маанилүү. Мына изилдөөнүн, долбоордук изилдөөнүн биз өзүнчө алгоритми болуш керек, даярдык болуш керек, биз үйрөнө тургандай болуш керек. Темабыз да оригиналдуу болуш керек. Э, Так, мен жана дүйнө предметинде изилдөө абдан жакшы, жакшы ишке ашат. Божомолдорду балки, мүмкүн, дейли, ыктымал деген божомолдорду түзүп алып, ошонун чын төгүнүнө чыгышыбыз керек да. Мында берилген, мисалы канаттуулар түштүккө кантип жол табат? Канаттуулар жолду күнгө, жылдыздарга карап аныктайт дейли. Ушул чынбы же мындай эмеспи деп изилдөө да. Сурамжылоо, интервью, анкета формалары да бар, методдору. Эксперимент жүргүзүү, мынакей. Эң негизги бөлүк, киришүү бөлүгүндө актуалдуулугу, анан иштин методикасы, эксперимент жүргүзүү практикалык бөлүмү, корутундуу бөлүк, анан колдонулган адабияттар тизмеси деп оформление жабдысак болот да. Негизи класстан тышкаркы иш чара же болбосо долбоордук изилдөөчүлүк, чоң ишмердүүлүк конкурсу уюштуруп жатсак, мына ушундай жабдыйбыз. Мына карасаңыздар эми, изилдөө сабакта кантип колдонсок, изилдөөнү мына ушундай колдонсок. Өсүмдүк жөнүндө лупа менен карап, ал кантип өсөт, ошону деталдуу да, уруктан баштап кантип өсүп чыгат. Мисалы, кар деген теманы алсак, ал кандайча пайда болот, салмагы канча, адамга кандай пайдасы бар, кар жөнүндө кызыктуу эки факт алсак. Кар атмосфералык жаан-чачындын бир түрү, муз кристаллдарынан турат. Алты бурчтук же жылдызча түрүндө турат. 0 градус Цельсийден төмөн болгон кезде жаайт кар. Суу менен кардын көлөмү бирдей эмес. Кызыктуу фактты карасак, кар бүртүкчөлөрүнүн ичинде аба чөнтөктөрү болот. Кар эригенде атмосферага чыгат. Катуу формада суу молекулалары менен бирге суутек байланыштар аркылуу байланышат. Суюктукка караганда болжол менен 9% көбүрөөк көлөмгө ээ дейт. Адамдар кар бүртүкчөлөрүн жасалма өстүрүүнү үйрөнүшкөн. Жер бетинде жашаган адамдардын жарымынын көбү кар көргөн эмес дейт. Кызыктуу факт бул, мен таап чыккандарым да. Мисалы, илимпоздор эч качан эки бирдей кар бүртүкчөлөрүн көргөн эмес экен. Канча кар болсо ошончо айырмаланат экен, окшош жок экен да. Кар күн нурунун 90%-ын чагылдырат экен. Ачылган эң чоң кар бүртүкчөсүнүн диаметри 38 сантиметр болот экен. Кызыктуу факт да, муну изилдеп чыкканда алган маалыматым мен. Ошентип, э, кар бүртүкчөсүнүн 35 түрүн бир окумушту, бир окумушту 41 түрүн, бирөө 81 түрүн санап чыккан экен. Окумуштуулар атай, кар бүртүкчөлөрү бар го, ошону атайлап санаган экен да. Карасаңыздар, сонун маалымат мындай жайыткыга кадай эле көңүл бөлбөйбүз го. Канча бурчтук экенин да билбейбиз, бири бирине окшошпойт экен. Такыр. Кардын салмагы, жыштыгы, кардын тыгыздыгына, так, кардын тыгыздыгы сууга караганда азыраак. Бир куб кар нымдуулугуна жараша, бир куб фут үчүн 1 фунттан 20 фунтка чейин салмакта болушу мүмкүн дейт. Көлөмү адатта 5%-тан 32%ке чейин жетет. Кардын тыгыздыгы температурага, шамалга жана убакытка жараша болот дейт. Бул ушул менин тапкан маалыматтар да. Ушундай кызыктуу маалыматты издеп тапканда балдар изилдөөчүлүгү, жаңы маалыматты алып, ошо менен иштеп, кызыгуусу артылып атпайбы, ой жүгүртсүн, мына илимий ой жүгүртүү деген ушул азыркы биздин 12 жылдык билим берүүдө, жаңы окуу китептерибизде мына ушундай багытта методикалар берилген. Кар тоңуп калганда суу кристаллдарынан, кар бүртүкчөлөрүнөн турган жаан-чачындын түрү 0 градус температурадан пайда болот да, кар жайыт.
Мисалы эксперимент жүргүздү. Могу YouTube каналында кармоо менен эксперимент жүргүзгөн бар. Муну азыр ачпай эле коелу. Кардын эң негизги пайдасы өсүмдүктү үшүктөн сактайт да. Эгерде кар жабай калса кургактык болуп бизге өсүмдүктөргө зыян да, ошон үчүн кардын да пайдасы бар экен. Эң сонун жабуучу материал ишенимдүү түрдө үшүктөн коргойт дейт. Мына ушундай маалымат болду. Эми сиздер изилдөө сабагын кантип уюштурат элеңиздер? Кандай идеялар пайда болду? Жөн эле идеяларыңызды айтсаңыз болот. Кыргыз тилчи болосузбу, тарыхчы болосузбу? Кантип уюштурат элеңиз? Эмне деген ой пайда болду? Изилдөө ишин уюштуруу оңой эле бекен же кыйлаттатаалыраак бекен? Кандай ойдосуз? Биз баланы Жакшы. эмне ой жүргүзүп өтүрүшүбүз керек? Рахмат агай. Эң эң жакшы болду, Нургүл Дүлөсүнова. Өткөн жумада мен тааныйсыз тренер тиги Үмүт Узакованы. Мгм. Ал азыр бүгүнкү күндө Үмүт эже 4-класска сабак берет. Анан ошондо мен жана дүйнө сабагына катыштым. Мгм. Сабакка катышып атсак, Үмүт эже сонун 5Е модели боюнча Ага. план жазып келиптир. Анан ал жерде ошол изилдөө деген жер бар эмеспи? Анан Ооба. топторго бөлүп баягы темасы дүйнөнүн кооз жерлери экен. Мм. Ошол чат менен сонун план жазып бериптир дагы, ошонун Ооба. баарын бөлүштүрүп даярдап келиптир дагы. Анан бир группага ошол өзүңдүн айылыңдын кооз жерлерин изилдеп чык деген Мм. тапшырма келип калды да. Ага. Анан балдар жөн эле ушундай кызыгуу менен кетти да. Ооба. Анан ошол жерден кызыгып иштеп жөн эле көз алдына келтип биздин айылдын тегерегиндеги жерлердин баарын алып кенеде ушул жерде анан мен акырын эле сурап койдум да, эмнеге ушул жерди аябай бир кызыктуу жер деп атасыңар, ушундай кооз жер деп атасыңар десе, ал биз үчүн кооз да деп ушинтип айтып атпайбы? Ооба. Ооба. Аябай анан бир сабак менен бул изилдөөнү бир сабактын ичинде бүтүрүп коюуга мүмкүн эмес экен дагы, Ооба. кийинки сабакка дагы уланып кете берет экен да булчу. Ооба. Мага аябай жакты да, ушу Үмүттүн ушул сабагы аябай сонун жакты. Анан бу жанакы 5Е менен дагы план жазганда ошол эки жердеги бүт даярдап бергени жакты да, жанакы Мгм. абдан сонун болду. Мм. Менин оюм ошого азыр сиз айтып атканга дал келип калды да. Мгм. Аябай. Абдан сонун агай. Мына сабакта Мгм. колдонсо болот э. Азыр талап Колдошу. ушул да. Биздин окуу Э, китептери дагы, жаңы келген окуу китептер да илимий изилдөө методикасын колдонууну мгм. талап кылат. Ошондой болуп атат да. Анан Үмүт дагы өзү чыгармачыл мугалим да, абдан чыгармачыл. Мгм. Ошону окуучуларга туура алып келип берди да, туура берген үчүн окуучулар ошол баягы тапшырмаларды аткарып атып, анан ошонун баарын табышты да, чыгып аябай сонун. Сонун сонун агайса. Мгм. Абдан жакшы. Бүгүнкү сабактан пайдалуу болдубу? Идея пайда болдубу сиздерде? Эжейлер, айтсаңыздар оюңуздарды. Мындан ары кантип иштейбиз деген ойлор пайда болду, идеялар пайда болду. Эмне жардам керек болуп жатат? Мен курсумда 1 жылдык усулдук жардам деп түзгөнбүз. Каалаган учурда байланышка чыгып сурай берсеңиздер болот бизден дегенбиз. Октябрдын аягында дагы курс баштайбыз. Дагы жаңы мазмунда, жаңыланган форматта баштайбыз. Талаа кайтып сабак өтүп бериңиз деп суранабыз ошол курска дагы. Кимде кандай суроолор идея пайда болду? Кандай дейсиздер? Эгерде айта турган сөзүңүздөр жок болсо, сабакты жыйынтыктасак болот. Менде да кечиресиздер. Э? Мен азыр балдарга биология боюнча Мгм. 6-класстыкта үрөөн өндүрүү боюнча эме кылдык, өндүрүп баштадык. Ошо топуракка урукту коюп, анан ошону да байкоо жүргүзүп атышат. Айрымдары үйүмө апарып эле байкап келейинчи деп алып кетишти. Мгм. Эми ушул боюнча дагы уже байкоо, балдар өз алдынча канча өстү, канча суу куюш керек, ошонун баарын изилдеп күнгө коюш керекпи, мен бөлүп бергем да ушундай эме мененчи, таблица, мындай аябай көрүп бир эме берип көрсөтүп койгондо да балдарга кызык болуп калат да. Мгм. Ушундай болсо эмне болот деген сыяктууларды бергем. Анан анын жыйынтыгын дагы эми Кудай буюрса көрөбүз. Азыр ушул боюнча дагы 6-класстар менен иштешип атам. Сонун, сонун Венера эжеке. Андан жакшы. Мыктысыз.
мына ушул изилдөө методикасын аябай жакшы өздөштүрүп алып ушуну көбүрөөк колдонсок балдарды өнүктүрөт. Анан биз заманбап мугалим болгон болобуз. Келечекке кызмат кылганыбызды дагы өнүктүрөбүз. Сабакка катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Суроолор барбы дагы? Пикирлер барбы? Дагы ушундай изилдөө иштери болсо өзүңүздүкү болсо жөнөтүп койсоңуз группага бизге дагы кошумча алымча болсоңуз көрөт белек деген менде сунуш бар да, кандай дейсиз, Мен азыр кар бүртүкчөлөрү жөнүндө айтпадымбы? Ошону жасагам. Анан сабагым бар изилдөө долбоордук боюнча группага жөнөттүм мен. Жанагы мен эмени жасап чыккам, жана оймо чиймелер жөнүндө жасап чыккам да. Ошол боюнча инструкциям бар да, ошону жөнөтөм. Ал кыргыз оюлар болчу, Нургүлжи. Кыргыз оюлар болчу. Ошондогу баягы өзүнчө ар бир оюнун келип чыгышы. Мгм. Андан сырткары жанакы жөнөкөй эме биздин колубузда турган кальций дегенчи жумуртканын кабыгынан алынган. Ооба. Ошо изилдөөдө өзүнчө бир аябай чоң эме болбоду беле, сонун ошолор дагы бар. Мгм. Негизи сизде көп да андай материалдар, абдан көп да. Мгм. Анан Ошолордун баары берсеңиз аябай сонун болот да, мугалимдерге жардам. Аны окутуп жүрбөйсүзбү? ооба. Мен өзүм да бир сабак иштеп Мгм. жүрген окуучулар менен ойлоп калдым да. Бала бакчада да, мектепте да анан. Кадимкидей мисалы гүл изилдегенде же алманы изилдегенде монтип изилдейбиз депчи. Ошону видеого тартып салыш керек. Ооба, ооба, ооба. Сонун болот ошолор дагы. Могу биздин Үмүткө да эме байланышсаңыз, ал дагы ушу сабакта көп изилдөөлөр жасайт да. М, Ошону дагы бир эме кылса, абдан сонун иштери бар анын дагы. Абдан сонун. Мгм. Жакшы, чоң рахмат. Башка суроолор барбы? Сунуштар барбы? Пикирлер барбы? Талай агай чоң рахмат. Венера эжеке чоң рахмат активдүү катышып бергениңиздер үчүн. Башка суроолор жок болсо анда бейпилтүүн жакшы эс алыңыздар. Терең ыраазычылык билдирем. Жакшы көрөм сиздерди, сыйлайм. Жакшы Жакшы эс туруңуздар, алыңыздар. рахмат. Жакшы туруңуздар, Нургүл эле Рахмат. байланыштабыз. Жалпы мугалимдерге бейпил түн болсун. Жакшы эс алыңыздар. Рахмат.